Саламатсыңарбы, 8-класс окуучулары? Кыргыз адабияты сабагынан 2-чейректеги 1-сабагыбызды баштайбыз. Андыктан баарыбыз китептерибизди алып, дептерлерибизди алып, сабакка жакшылап көңүл бурабыз. Китебибиздин 36-бетин ачабыз. Ал эми дептерибизди ачып, бүгүн 7 айынын 12-си, ал эми бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызда өтүлүүчү темабыз бул Молдо Кылыч Шамыркан уулу, анын өмүр баяны менен таанышабыз жана ушул Молдо Кылыч Шамыркан уулунун Канаттуулар аттуу чыгармасы боюнча маалымат алабыз. Молдо Кылыч Шамыркан уулу бул кыргыздын жазма адабиятынын алгачкы жана көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Ал 1866-жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. 5 жашында анын атасы Шамыркан дүйнөдөн кайтат. Ал атасындай жаш кезинен чыйраак, зейрек бала болуп чоңойот. Мусулман мектебинде окуп, кат сабатын жоюп, көп жактуу түшүнүктөрүн кеңейтет. Чыгыш адабиятынын үлгүлөрү менен дагы таанышат. Акын мыкты билимдүү, замандын өткөндөгүсү менен учурдагысы, келечеги жөнүндө терең ой жүгүрткөн ойчул дагы болгон. Турмуштан алган байкоолорун, ой сезимдерин санаат-насыят түрүндө жазган. Бирок узак убакыттар бою анын чыгармалары кара сандыкта камалып жаткан. Мурастарын үйрөнүүгө тыюу салынган. Акын тоталитардык, казармалык коомдун курмандыгы болгон. Аны бизден алыстатып турган себептер төмөнкүлөр болгон. Биринчиден, айрым чыгармаларында антиорустук идеялардын болгону, экинчиден, ал маннаптын тукуму экенин, үчүнчүдөн, ислам дининен сабаттуу болгону молдо экендиги. Акындын чыгармалары Кыз жигит, Кермет оо, Чүй баяны, Бүркүттүн тою, Канаттуулар, Жинди суу, Будайык сыяктуу чыгармалары мурас катары калган. Бул чыгармаларында адам баласынын жакшы жаман сапаттарын, кыргыз жеринин жаратылышы, өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсүн, кең байлыктарын сүрөттөгөн. Ал эми чыгармалардын ичинен айрыкча талаш тартыш, карама-каршылыктарды туудурган эң көлөмдүү чыгармасы Зар заман чыгармасы болгон. Жазгыч акын бул чыгармаларда турмуштан алган байкоолорун, ой сезимдерин санаат терме түрүндө жазган. Молдо Кылычтын Зилзала деген чыгармасы 1911-жылы Казан шаарында басылып чыгат. Бул эмгек кыргыз тарыхында басмага жарыяланган алгачкы чыгармалары болуп эсептелет. Азыркы мезгилде жазгыч акындын чыгармалары басма сөз беттерине жарыяланып келүүдө жана Казалдар деген жыйнагы 1996-жылы жарык көргөн. Биз ушул Молдо Кылычтын ушул чыгармаларынын арасынан Канаттуулар деген чыгармасы боюнча маалымат алабыз. Бул чыгарма тууралуу казак элинин улуу жазуучусу жана окумуштуусу Муктар Абыезов мындай деген: мындай чыгарма менен кандай гана улут болбосун сыймыктана алат деп айтып кеткен. Чынында эле бул чыгарма кыргыз жеринин куштары жөнүндөгү өзгөчө бир поэтикалык жыйнак деп айтсак да болот. Молдо Кылыч табигатты сүйө билген, сергек, баамчыл, уккан көргөнүн жаза кетирбеген адам болгон. Ошондуктан Молдо Кылыч Канаттуулар деген чыгармада ар бир канаттуунун кулк мүнөзүн, өңүн, кооздугун, коркоктугун, күчтүүлүгүн, байкуштугун жана башка көптөгөн сапаттарды сүрөттөп айткан. Мисалы, булбулдун сайраганын таңга жакын сайраган күкүк, адам тилин сүйлөгөн тоту куш, күндүз көзү көрбөгөн үкү, канаттуунун эң күчтүүсү бүркүт, түрү суук жарганат жөнүндө дагы жазган. Демек балдар, биз ушул Молдо Кылычтын Канаттуулар чыгармасын окуйбуз. Андан соң ушул чыгарманын негизинде алынган биздин китебибиздин 40-бетинде суроолор бар. Анда ошол суроолорго жооп жазабыз жана
ошол ырдын мазмунуна ылайык сүрөт тартабыз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Чыгарманы окуйбуз, андан соң суроолорго жооп жазабыз. Демек, тапшырмаларды аткарууга өтөбүз. Кийинки Кыргыз адабият сабагында жолугушканча сак саламатта калгыла.